Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ahricna min zulumatil vahm ve akrimna bi nuril fahm. Ve aftah aleyna bi ma'rifetil ilm ve sahl ahlakana bil hilm ve cealna mimmen yestemi'unal kavla feyettabi'un ahsana. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizler менен biz namaz окуганды үйрөнүп атабыз. Дарат алганды үйрөндүк, суулардын түрлөрүн үйрөндүк, намаздын парыздарын үйрөндүк, эми важиптерге келди. Faslun fi vacibis sola. Namazın vacibi boyunca bölüm. Ve hiye 18 şey'en. Vacip namazda 18 nerse eken. 18 nerse vacip болот экен. Арабча ваджип деп айтабыз, кыргызча деле ваджип дейбиз. Ал сөздүн мааниси эмне? Лексикалык мааниси ваджип дегендин биринчи зарыл, парыз дегенди билдирет, биринчи мааниси. Ваджип сөзүнүн лексикалык экинчи мааниси түшүрүү дегенди билдирет. Үчүнчүсү мындай чаташтыруу дегенди билдирет. Ал эми шариатта ва фи шар'i исмун лима лазимана би далилин фихи шубхатун. Күмөндүү далил менен бекем болгон парз амалын, мындай аткарылышы зарыл болгон амалды биз важип дейбиз. Далили күмөндүү болот. Далилинин ичинде күмөн бар дейбиз. Фахрул Ислам радиаллаху анху мындай дейт. Эмнеге важип деп аталып калды десе, намаз. Эмнеге намаздын важиптер деп атап атабыз? Важип деген сөз болсо, ликаунихи сaqиtan анна илман. Биз аны жанагы важипти түшөт экендигин билгендигибиз үчүн дейт. Экинчиси сaqtan алейна амалан. Важип парз эмес экендигин билгендигибиз үчүн важип деп аталат дейт. Экинчиси бизге амал кылыш баягы милдет болуп түшүрүлгөндүгү үчүн, жүктөлгөндүгү үчүн важип деп аталат дейт. Үчүнчүсү мутторибан байнал фарди ва сунна. Парз менен сүннөттүн ортосунда мындай чаташып калып, кээде сүннөткө, кээде важипке кошулбай ортодо туруп калган нерсе болгондуктан дейбиз. Өзү шариат өкүмдөр эки түрдүү болот да. Биринчиси ахкаму таклифия деп коет. Ахкаму таклифия деген ахкаму таклифия. Пендеден талап кылынган нерселер. Шариатта Ханафи мазхабында бул жагында 4, бул жагында 4, ортодо бирөө, жалпы 9 өкүм. Мисалы парз деген нерсе бар. Парз деген сөзсүз кылынышы керек болгон нерселер. Намаз окуш, орозо кармаш. Ошонун каршысында сөзсүз такыр кылынбай турган нерсе бар, аны биз арам дейбиз. Парз анын каршысында арам турат. Кийин далили кичине алсызыраак, бирок ошондой эле амал кылууну талап кылган нерсе важип болот. Анын каршысында макру тахрими болот. Арамга жакын макру. Үчүнчүсү бекем сүннөт болот, сунна муаккада. Анын каршысында макрух танзихи, же макрух тахрими. Анан мустахаб деген амал бар. Ушу деңгээлдерин айтып атам да, парз, важип, анан сүннөт, анан мустахаб. Мустахаб деген жактырылган деген сөз. Кылсаң сооп табасың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Ушунун каршысында хилафул аула деп коет. Болгону жакшыраактын тетириси деген сөз. Мисалы, биз ойлоп атабыз да, эртең менен туруп, жөн эле бош убакыт болсо, духа окуй турган, духа намазын окуй турган. Духа намазы парз эмес, сүннөт эмес, жөн эле мустахаб деп окубай койсок, өкүмү кандай болот десеңиздер, тетириси жакшыраак болчу деген сөз болот да. Яни мустахабты кылбай койсо дагы өкүм чыгат каршысында. Хилафул аула деген. Мустахабты духаны окуса жакшыраак эле болот деген өкүм болот. Ортосунда мубах турат. Мубах кылса дагы сооп таппайт, кылбаса күнөөкөр болбойт. Ортодо кадимкидей уруксат берилген нерселер. Бирок мубах ниетке жараша өзгөрөт. Анткени өкүмдөр өздөрү булар аварит деп коет, өзгөрүп туруучу нерселер. Мисалы, кофе ичсе адам мубах нерсе. Бирок түндөс уктабай экзаменге даярданып, эртең менен сабакты жакшы тапшырып алайын деп ошол ниетте ичсе, анда ал сооп табат ага. Бирок түндөсү ойноп, күлүп, бийлеп, шаңды өткөрөйүн, ушул түндү деп ичсе, анда күнөөкөр болот.
арамдыгы же адалдыгы же уруксаттыгы ниетке жараша. Кээ бирде турган сууну эле алып туруп арак ниетинде ичсе, арактын өкүмүн алып арам болот. Суунун өзү эле. Ошон үчүн кээде мисалы калып айтканда мурунку муундун адаты бар, сүйлөгөндө стаканды кармап алып сүйлөшөт да. Ушул жерде эгер ниети ичип аткан сок болсо деле, ошо арак ниетинде эгер урттап жиберген болсо, аракты ичкендей күнөө табат. Мубахтын абалы ушундай түшүндүк. Ал эми калгандары бул жактан төртөө экен: парз, важип, сүннөт, анан мустахаб. Бул жагы арам, макрух тахрими, макрух танзихи, андан кийин хилафул аула. Биз ушулардын важибине келдик, намаздын парздарын айттык. Эми важиптер эмне десек, важиптер шариатта, эми намазда 18 экен, бирок бул 18 дегенде божомолдуу түр менен. Мындан көп болушу мүмкүн, аз болушу мүмкүн. Эмнеге так 18 деп айтып атабыз? Жеңил болуш үчүн, жаттаганга, башталгыч мында жаңы үйрөнүп аткандарга жеңил болуш үчүн. Биз окуп аткан могул китеп Нурул Идах. Бул биринчи, экинчи класстарда окулчу китеп да, Ханафи мазхабы боюнча. Мисалы, Аль-Азхарда буну башталгыч класстар окуйт. Египеттин университетинде, университет эмес, мектептеринде. Ошон үчүн балдар оңой жаттасын деп так санын айтып коет, бирок ошончо эле андан башкасы демей жок. Андан көп болушу мүмкүн. Айтор, важиптин өкүмү кандай? Истихқақул иқаби би таркихи амдан. Важипти атайлап аткарбай койсо, жазаланууга татыктуу болот. Кандай жаза? Тозок отуна татыктуу болот. Ва адам икфари жахидихи. Жана танган адам капыр болбойт дейт. Бунун тетириси парзды аткарбай койсо, тозок оту менен жазаланууга татыктуу болот. Парзды парз эмес деп кабыл кылбай койсо, анда динден чыгат. Бул важипти важип эмес деп кабыл кылбай койсо, динден чыкпайт экен. Анткени далилинде күмөн бар дегенбиз. Ва савабу би фи'лихи. Жана аткаруу менен адам сооп табат. Ушул важиптин өкүмү болду. Намаздын важиптерин санайбыз. Биринчиси кыраатул фатиха. Фатиха сүрөсүнүн өзүн окуш намазда. Бул важип экен. Негизи кайсы гана бөлүмүн окубаңыз Куранда. Куран окуду болуп эсептеле бересиз намаздачы. Бирок Фатиханы окуш важип экен. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб." Китептин фатихатын. Фатиха дегенде пата деген сөз. Фатиха бар пата болуп калганда кыргыз тилинде. Жана элден пата алып дегенде ошо Куран окуп, тилават кылып, дуа алганды айтат. Ачылышы деген сөз. Китептин ачылышы Фатиха сүрөсү. Ким эгер ушул китептин ачылышын Фатиха сүрөсүнүн намазында окубаса, анын намазы намаз эмес деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Только хадис менен жашагандар болсо, башка далилдерге көңүл бурбай, анда Фатиханы окуш парз деши мүмкүн. Бирок биз важип деп атабыз. Эмнеге? Анткени хадис Куранга карама-каршы келип калып атат. Алла Таала Куран-ы Каримде айтат: "Аузу биллах фақрау ма таяссара мин." Курандан жеңил болгон жерин окуу деди да. Бирөөгө жеңил Фатиха эмес, Ихлас сүрөсү болуп калышы мүмкүн. Ошондо Курандын кайсы гана жерин окусаң, намаз окудуң болуп эсептеле берет деп Куран айтып атат. Ал эми хадисте Фатиханы окумайынча намазың намаз эмес деп атат. Буну кантип түшүнөбүз? Буну усул фикхка салып түшүнөбүз. Өзүнчө илим бар. Ошондо эгер Куранга каршы келсе, Курандын деңгээлине чыгарбайбыз, парз дебейбиз. Бирок бир аз түшүрөбүз дагы, амал кылыш важип дейбиз да. Кылбай койсо күнөөкөр болот. Бирок парз деңгээлинде эмес. Ал кайсы өкүм? Важип өкүмү. Ошондо Фатиха сүрөсүн окуш важип болду. Биринчиси, экинчи важип ва домму суратин ау саласи аятин ау саласи аятин фи рак'атайни гайри мутаайянатайни минал фард. Парз намазда Фатихадан кийин сүрө кошу дагы важип экен. Бул сүрөнү биз эмне деп айтабыз? Зам сүрө деп коебуз. Анткени бизде көбүнчө могул Тажикстандан окуп келгенден мурун парсчада доб тамгасы з болуп калганда. Дом валя золин деп окушат го мисалы. Ошолор тамганын айтылышында башкача болот да, туурасы дот араб тилинде. Бул дот тамгасы дүйнө жүзүнүн негизи адам баласында араб тилинде эле бар экен. Ошон үчүн араб тилин дот тили деп коет да. Айтор, дом деген кошу деген сөз. Фатихага кошуп дагы бир сүрөнү окуйт экенбиз. Ал
кадимкиде эле зам сүрөлөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла салата лиман лам яқра би алхамдулиллах ва суратин мин фи фаридатин ау гайриха." Намазы намаз эмес. Ким алхамдулиллахны жана андан кийин парзында дагы, башка намазында дагы бир сүрөнү кошуп окумайынча деп пайгамбарыбыз айткан. Бул дагы хадис болуп атат. Курандын деңгээлине жетпей атат. Ошондуктан зам сүрө кошуп окуш биз важип деп атабыз. Анан фи ракатайни гайра мутаинатайни. Эки рекетте зам сүрө кошулса болот. Анан дайындалбайт. Биринчи, экинчи рекетте эмес дейт да. Мисалы парз намазында болуп калса. Парзда 4 рекет парзынын кайсынысына гана эме кааласаңыз кошуп зам сүрө окуй берсеңиз болот. 4 рекеттин 2 рекетинде зам сүрө кошулса болду деп атат. Бирок албетте биринчи, экинчисинде кошуп окуйбуз азыр. Аны айтабыз иншалла. Кийинки важип ва фи жами'i ракаатил витр. Зам сүрөнү кошуп окуйбуз. Бардык витрдин бардык рекеттеринде. 4 рекет витрби, 4 рекет кошуп окуйбуз. Ва нафил жана нафилде, сүннөт намаздарында. Көбү намаз окуп жүрүп, мисалы кейбиркилер 10 жыл, 20 жыл намаз окуп жүрүп, бирок парз намазынын акыркы 3-4-сүндө зам сүрө кошулбайт экендигин билбейт экен да, субханалла. Окуган эмес да көбүчө. Намазың туура болуш үчүн илим алышың керек. Илим албасаң күнөөкөрсүң. Анткени билбестик милдеттен кутулбайт. Шариатта үзүр болуп эсептелбейт. Ошон үчүн парз намазында гана 2 рекет экөөсүндө кошсоң болду деди го. Ошондо адатта биринчи, экинчиге кошуп атабыз. Бирок 3-чү, 4-чү парз намазында зам сүрө кошулбайт, окулбайт. Ал эми нафилде баарында окулат. 4 рекет нафил болсо 4 рекет, 8 рекет нафил болсо 8 рекет. Витрдечи, витрди биз витр важип дейбиз. Важип деген сөз парзга жетпейт, сүннөттөн ашат. Ошондой болгондуктан витрде 4-өгө тең, 3-өгө тең кошуп зам сүрө окуйбуз иншалла. Анткени лианна кулла шаф'ин минан нафилати салатун аля хидатин. Нафил намаздарда, сүннөт намаздарда ар бир 2 рекет өзүнчө намаз болуп эсептелет да. Бул 4 рекет намаздардан эң күчтүүсү пешим намазынын 4 рекети, ага чейинкичи, пешим намазга чейин, парз намазына чейинки. Анан башка нафил намаздарды окусаңыз, мисалы 4 рекет тарайып окуп атсаңыз, 2 рекет окуп бүткөндөн кийин 3-сүндө даратыңыз бузулуп калса, могул 2 рекет эсептелип кала берет. Салам бербесеңиз дагычы. Анткени нафил намаздарда ар бир 2 рекет өзүнчө намаз болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир рекетке Фатихадан кийин зам сүрө кошушуңуз керек болуп жатат. Кийин ва та'инул кираати фил улаййни. Кийинки важип, канчанчы важип болуп калды бул азыр? 4-чү важип. 4 рекеттүү намаздардын биринчи, экинчисинде кыраат кылуу дегенде Фатиханы биринчи, экинчиге кошуу важип болду. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма ошондой кылган. Ва тaqdimul фатихати аля сура. Анан дагы бир важиптердин бири дайыма биринчи Фатиха окулат, андан кийин зам сүрө окулат. Эгерде зам сүрөнү окуп алып туруп, кийин Фатиханы окусаңыз, кайра зам сүрө кошушуңуз керек. Бирок Фатиханын ордун жылдырып жибергендигиңиз үчүн кийин саждат сак кыласыз, намазыңыз дурус болбой калат. Же Фатиханы 2 рекет 2 жолу кайталап жиберсеңиз, дагы туура эмес болуп калат да. Бирде биз анда жаш элек, эми кичине кезибизде да 2000 канчанчы 2003-жылдары, 2002 жылдары сабак алып жүрсөк, бир арабтардан аябай таасирлениптир. Чет өлкөдөн арабтар келиптир дагы, аэропорттон түшүп эле намаз окушту дейт. Анан куптан намазын окуп атышат. Алар намазда эс алат экен, намазда туруп алып Фатиханы 2 жолу окуп, андан кийин зам сүрө кошот. Ошону кылып, баягы ырахат алат деп айтып берип атат да. Анан кийин биринчи жолу ушул маселени окусам, кийин Египетке барганда, жанагы арабтар байкуштар окуган эмес экен деп койдум да. Анткени бардык мазхабтарда Фатиханы 2 жолу окуса, ордун жылдырып жиберип атат го. Важип калып кетип атат. Кайсы важип? Тартипти сактоо важиби. Ошон үчүн таквалыктын дагы жанагы илим менен болот да. Таквал жахилдик менен болбойт. Аны көр таква деп коет биздикилерчи. Мен Фатиханы ушундай ихлас менен дагы бир ирет окуп жиберейинчи деп окуп жиберсеңиз, намазыңызды баягы кемтик кылып коюп атасыз. Айтор, Фатиха 2 жолу кайталанып кетсе, же Фатихага чейин сүрө окулуп калса,
анда дагы болбойт экен. Именно Фатиха биринчи окулуш керек экен. Бул важип. Кийинки важиптер ва доммул анф. Мурундун жерге тийиши важиптер. Биз өткөнкү сабакта бар болгондор эсинде болсо керек, жана канча мүчө дене, канча мүчө саждага кылат, жерге тиет, алардын баарын айтканбыз. Ошондо чеке тийиш парз болгон. Мурун тийиш важип болгон. Мурундун кайсынысы? Мурундун могу жумшак жери бар го, могу катуу жерин айтып атат. Именно катуу жерин тийгизиш важип экен. Анан кээкилер мисалы бир нерсе тосуп калса ачки-пачки, анан мурдун учун эле тийгизип коет, баспайт да. Ал дагы болбойт экен. Басып катууга чейин жеткириш керек экен. Саждадачы. Ошол важип болуп атат. Ли жабхати фи суджуд. Эми саждада дейт, чеке менен кошо мурунду жерге тийгизүү, мурундун катуу жерин важип болду. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма ушундай кылып окуган, ошо чекесин эле тийгизип койгон парз болот, бирок мурдун эле тийгизип, бирок чекесин тийгизбесе намаз өтпөй калат. Бул жөнүндө айтканбыз, баягы наджисатта дагы, бирок ошол чекесин мурдун тийгизип туруп, бирок чекесинде бир сыздоок, мисалы жара чыгып калса, анда урсат. Бирок чеке тиймейинче сажда эмес. Кийинки важип ва итиянун вал итияну бис саждати санияти фи кулли ракаатин. Ар бир рекетте экинчи сажда кылуу важип болду. Бир рекет руку болду, сажда болду. Бул бирөө эле болот. Анан отуруп туруп кайра сажда кылса экинчиси, ушул важип болуп атат да. Бул кандай? Кабылал интикали ли гойриха, башка өтүп кетмейинче. Эгер бирле жол сажда кылып, анан унутуп калып кетип калсаңыз кандай кыласыз десе, кийинки саждаларда кайра кайтарышыңыз керек болот. Мисалы эки жол сажда кылгандан кийин үчүнчүсүн кылып коюшуңуз керек болот. Анткени жанагы орун табыш керек да. Эки рекет намазда канча сажда бар? 4 сажда бар да. Ошо 4төө чыгыш керек жанагы жердечи. 3 болуп калса важип калып калат, бир важип. فإن فتى يسجدها ولو بعد القعود الأخير ثم يعيد القعود. Эгер сажда кылбай калса, эң акыркы намазда, баягы ташаххудта отурганда, анда сажда кылып коет, андан кийин кайра сажда сахвд окуйт. فلو لم يعيد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته. Анан мындай маселе болду да. Качан эки рекет намазды айтып атабыз, эки рекетте 4 рекет сажда болот деп атабыз. Сажда болот. Ошондо эки рекетте 3 эле жолу сажда кылып койсоңуз, акырында отуруп алып, жана атахиятта отурасыз го. Эстеп кеттиңиз. Бир сажда калып калган. Ошондо бир жолу сажда кыласыз, кайра тургандан кийин жөн эле салам берип кетип калсаңыз, намазыңыз бузулду. Анткени бул өзүнүн ордун таппай турат эле да, жаначы. Бул тапты, андан кийин эң акыркы амал эмне болуш керек эле? Ташаххуд болуш керек эле да, отурган. Ташаххуд калтырып жибергендиги үчүн ташаххудту. Ошондуктан эң акырында дагы 3 жолу сажда кылып каласыз дагы, кайра ташаххудту окуп туруп намаздан чыгасыз деп атат. Кийин вал итминану фил аркан. Намаздын рукундарында, тике турганда, рукуда, саждада итминан болуш керек дейт. Итминан дегенде дене мүчөлөрү өз ордуна келип калыш керек да. Бул кандай? Жанагы тоок, жем чокугандай ылдан бат окубаш керек. Эми Солатул Муси деген хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечиттин бир жеринде отурганда, бурчунда бир киши келип жем чокугандай тоок намаз окуйт, кайра пайгамбарыбыз намазыңды кайра кайтар дейт. Сен чындыгында окуган жоксуң, фаиннака лам тусалли дейт. Сен чындыгында окуган жоксуң дейт. Кайра барып, кайра окуйт. Пайгамбарыбызга кайра келсе, кайра кайтарат, башкадан оку дейт. Ушинтип 3 жолу окугандан кийин пайгамбарыбыз мен билбейм дейт да, кантип окушту. Кантип окуйбун дегенде анан айтат: эгер руку кылсаң, дене булчуң тынсын. Сажда кылсаң, дене булчуңдарың тынсын дейт да, өз калыбына келип калсын дейт. Ошону итминан деп коюп атабыз. Ушул важип экен. Кейбиркилер сүннөт дегендер бар биздин мазхабта, бирок ушул важип. Эгер сиздер айрыкча Шафи мазхабындагы балдарга имам болуп калсаңыз, анда өтө шашпай окушуңуз керек да. Канча шашпай аракет кылып окусам деле мен бир жолу. Бүткөндөн кийин жана Шафи балдар айтат: "Силерде не итминан эме парз эмеспи?" дейт. Бизде важип да, парз эмес да. Аларда ушундай шашып окуган намазды өтпөй калат да. Ошон үчүн баягы имам болгондо, кийин иншалла имам болуп калсаңыздар, ушу башка мазхабтардын дагы парздарын эске алып коюшуңуздар керек болот. Бул кандай ишке ашат?
руку кылганда тынып турушуңуз керек да. Кичине жанагы жеткенден кийин туруш керек, пауза болупчу. Анан кайра көтөрүлөсүз. Жетпей жатып эле кайра көтөрүлгөндөр бар. Анан ортодо кавама деген нерсе бар баса. Кавама дегенде адам руку кылды, кайра тик турганда көбү до конца мындай тулку боюн түз кылбайт да. Байкасаңыздар, кичине эле эме рукудан туруп кайра кете берет. Ушул болбой калат. Бул жерде итминан жок. Кавамадан тик туруп, андан кийин саждага кетиш керек. Адам бүкүрү болсо, же курсагы чоң болсо, анда кандай болот деген маселелер бар. Бирок айырмасы жок. Могул позвоночник, бели түзөрүп туруп, андан кийин саждага кетиш керек. Биз ошону важип деп атабыз бул жерде азыр. Шашпай окушту важип деп атабыз. Шашпай окуш дегенде рукун аткарылыш үчүн 3 жолу таспих болуш керек. Субхан роббил а'ла, субхан роббил а'ла, субхан роббил а'ла деп 3 жолу шашпай айттыңызбы, ошол өлчөмдө болсо итминан кылган болуп эсептелесиз. Вал куудул аувал. Жана парз болуп важип болуп эсептелет. 4 рекет же 3 рекеттүү намаздарда ортодо отуруу 2 рекеттен кийин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар бул нерсеге. Ва кыраату ташаххуди фихи. Жана 2 рекеттен кийин ташаххудта отурганда ташаххуд окуу дагы важип болот. Парз эмес экен, важип экен. Ушул жерде бир маселе бар. Мисалы, намазда имамга уюп турасыз. Имамды эришишиңиз сизге важип да. Имам туруп кетсе отура беришиңиз болбой калат деген сөз. Ошондо сиз отурдуңуз дагы ташаххудты окуп атасыз, имамыңыз туруп кетти. Не кыласыз? Ушул жерде аалымдар карайт. Биринчиси, эгерде 2-4 рекеттин ортосунда отурган ташаххуд болсо, анда сиз дароо турушуңуз керек болот да. Имамды эришиңиз керек да. Акыркы отурганда болсо, эгер имам салам берсе, бүтүрүп туруп анан салам берсеңиз болот. Эстегендер болсо, эстеп калсаңыздар жакшыраак иншалла. Кади хан өзүнүн фатава китебинде ушундай айтат. Кеттик. Ва кыраатуху фил жулусил ахир. Ва кыраату ташаххуду фихи фи сахих ва кыраатуху фи жулусил ахир. Анан эң акыркы отурганда дагы ташаххудду окуу важип экен. Ошондо кээде ташаххудду окубай эле, бирок ташаххуд окугандай деңгээлде отуруп, эч нерсе окубай эле намазына салам берип койсо, намаз толук болуп эсептеле берет, важип калып калган болот. Вал кияму иля салисати мин гойри тарахин ба'да ташаххуди. 4 рекет намаз окуп атсаңыз, ортодогу отурганда ташаххуд окугандан кийин дароо туруу важип болот деп атат да. Дароо туруу кандай? Андан кийин салават болот, андан кийин дуа болот го негизичи. Ошондо көбүңүздөр ушунду байкаңыздар, көп тил көнүп калат да. Мисалы, Аллахумма солли аля сейидина Мухаммад дейбиз го. Эми Аллахумма солли аля Мухаммадин деп кошуп алган болсоңуз, важипти калтырган болосуздан кийин сарда сак кылышыңыз керек болот. Түшүнөсүздарбы? Элестетиңиз, 4 рекет пешим намазын парзын окуп атасыз. Экинчи рекетте отурдуңуз. Ат-тахияту лиллахин айттыңыз. Айтып туруп, эң акырында салават башталат го. Ошондо Аллахумма солли аля Мухаммадин деп кошуп алган болсоңуз, анда важипти таштаган болосуз дагы, кийин 2 рекет сажда сак кылышыңыз керек. Ошондо салават кошулуп кетпеш керек болот да, кыскасы. Ошо салават кошулбай, ташаххудду окуп бүткөндөн кийин дароо туруу важип болду, кыскасы. Кеттик. Андан кийин ва лафзус салам. Намазда ассалам деп бүтүргөн важип экен. Алейкум деген сөз эмес, ассалам деген сөз. Эки жакка тең. Дагы важип нерселердин бири кунутул витр. Витр намазы бизде 3 рекет билесиздер. Куптандан кийин окулат, сүннөтүнөн кийин. Анан витр важипте эң акырында биз кунут окуйбуз. Ханафилерде ушундай. Шафилерде эртең менен багамдаттан кийин окушат алар. Бизге кыскасы керектүүсү азыр 3 рекеттик витр важиптин эң акырында кунут дубасын окуу. Рукуга кетпей туруп такбир айтып кунут окуйбуз. Ушул дагы важип болот Абу Ханифа рахматуллаху алейхин айтуусунда. Абу Юсуф менен Имам Мухаммадта ал сүннөт, бирок биз Абу Ханифаныкын ушул жерде карманабыз. Ва та'ину ат-такбирати ли ифтитахи кулли салатин.
жоқ қалып кетті. Ва такбиратул айдейн. Екі айт намазында такбирлер дағы ваджиб екен. Айт намазы қандай оқылады? Екі рекет намаз оқылады. Бірінші Аллаху акбар деп намазға кіргеннен кейін 3 жолу Аллаху акбар деп қолды көтересіз. Ошол 3 жолу қол көтеру ваджиб болып атады. Андан кейін қыраат башталады. Екінші рекетте тұрғаннан кейін Фатиханы оқиды, Зам сүрені оқиды, рукуға кеткенге чейин 3 жолу Аллаху акбар дейді, андан кейін 4-ші Аллаху акбар дегенде рукуға кетеді. Ушул такбирлердің бары ваджиб екен. Ва та'ину такбир лифтитахи кулли салатин. Аллаху акбар деп айту намазды ачып атканда бул дагы ваджиб болуп калат экен. Бул маселеде бир аз талаш бар эми. Ла ал-айдейни хасатан. Анан намазда, айт намаздарда башканы айтса болот дейт. Ва такбир руку фи саниятил айдейни. Айт намазынын экинчи рекетиндеги такбир рукуга бараткандагы такбир дагы ваджиб болот. Ва жахрул имам би кыраатил фажр. Эми көбүнчө кездешкен маселелерден имам жамаат менен окуганда багымдат намазында үн чыгарып окуу ваджиб болду. Бул имамга тиешелүү болду. Ва улайил ишаайни, анан түнкү намаздын экөөдө дегенде шам менен куптанда үн чыгарып окуш керек болот имам болгондон кийин. Валау qadan, каза окуса дагы, мисалы уктап тургандан кийин сиз эгер мисалы бир бөлмөдө 1-2 досуңуз менен жашасаңыз, уктап калып кайра эме намаз өткөрүп жиберсеңиз багымдатып, тургандан кийин чогуу бирге каза кылалы деп окусаңыздар, анда үн чыгарып окушуңуздар керек болот күндүзү деле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылган. Мындай маселе бар да. Купия окулган намаздар бар, бул пешин менен асыр. Анан жария окуган намаздар бол, жахран деп коет буну. Бул шам, куптан багымдат болуп атат. Ушул купия, жария кимге тиешелүү десе, имамга гана тиешелүү. Ким жамаат менен окуса. Бирок бир адам өзү эле окуп атат. Купия окуй турган жерде жария окуп алды. Жария окуй турган жерде купия окуп алды. Ал эмне болот десе, анда жанагы сажда сак кылбайт. Бирок жамаатта эгер пешим намазда имам жария окуп алса, бир аят толук, анда сажда сак кылыш керек болот да. Ошондо купия, жария маселеси кимге тиешелүү экен? Имамга. Вал жумати вал айдейни, ошондо жария окулат жума намаздары, айт намаздары, ва таравихи, тарави намаздары, вал витр фи рамадан. Анан Рамазан айында гана витрди жамаат менен окуйбуз, жария окуйт имам. Жария деген эмне? Жария деген башкага угузуп окуу. Купия деген өзү угуп окуу. Мурунку сабактарда айтканбыз, өзү укпаса окуду болуп эсептелбейт. Жөн эле мынтип турса, ичинде окудат, алхамдулиллахи роббил аламин. Аябай кыраатын келтирет ичинде, жөн эле турат да оозу кыймылдабай. Мында кыраат болуп эсептелбейт. Кыраат деген сөз өпкөдөн чыккан үн, ооз көңдөйүндө жанагы махариждерден тыбыштар так-так айтылып, тил кыймылдап, эрин кыймылдап чыгыш керек, өзү угуш керек болот. Жандагы адам угуп калат да, өзү окуп атканда чал боло берет. Бирок атайын угузуп окуш жария болот да. Өзүнө угузуп окуш купия болуп атат. Ошондо купия окулат фи зухр вал аср, аср менен пешин намаздары. Ва фима ба'да улайил ишаайни. Анан дагы купия окулат, имам купия окуйт. Биринчи 2 рекеттен кийин дегенде багымдаттын, шамдын 3-чү рекети, куптандын 3-чү, 4-чү рекети купия окулат. Ва нафли нахар, күндүзү купия окуш бул дагы ваджиб экен. Эгер нафилди окусаңыз, сүннөт намаздарын, жөн эле нафил духа намаздарын окусаңыз, күндүзү купия окушуңуз керек экен. Кечинде түнкү намаздарды жария окусаңыз болот, жалгыз болгондочу. Вал мунфариду мухайярун фима яжхар. Жария окуганда жалгыз окуган адамдын өз эрки, кааласа жария окуйт, кааласа купия окуйт. Жанагы 3 намазды багымдат, шам, куптан. Кал мутанаффили биллейл. Анан түндөсү дагы ким эгер түндөсү нафил окуса, ал дагы каалагандай окуйт, кааласа жария, кааласа купия. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тахаджудту жария окуган. لأنه صلى الله عليه وسلم جهر في التهجد بالليل
Wa kana yu'nisul yaqadan wa la yuqidul wasnan. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түндөсү тахажжуд окуганда жария окуйт эле дагы ойгу адамдарды чакырат эле дейт. Муну угуп келишет эле алар, ал эми уктагандар ойгонушпайт эле дейт. Демек дагы бир сыры бул жерде, эгер түндөсү караңгыда сиз нафилди жария окугуңуз келсе, уктап аткан адамды ойготпогондой кылып окушуңуз керек да. Өтө катуу окуп башыңыз керек. Валау тарка сурата في أولي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا. Егер де бағын улайда да мағриб намазының, шам намазының башында биринчи, экинчисинде Фатиханы зам сүрө кошуп окубаса, анда кийинкисинде кошуп окуйт, бирок Фатиха менен жария окуйт деп атат да. Зам сүрө кайсы жерде окулса, эки рекетте жария окулуш керек экен. Бир айтсам мындай сиздерге татаал боло бериши мүмкүн, бирок негизи оңой эле. Буну шашпай угуш керек дагы. Азыр запись болуп атат. YouTube'дан карап, тетрадка жазып алышыңыздар дагы керек болот да. Анан качан адашып кетсеңиздер дароо карап коесуздар сабактычы. Ошондо 4 рекеттүү намаз болот шам. 2 рекеттинде айырмасы жок кайсынысында. Зам сүрө окулуш керек деп атабыз. Ошондо могул экөөнүн бирөөсүндө окулбай калса, үчүнчүсүндө окуйт го. Зам сүрө окуш керек да. Ошондо Фатиха менен кошо жария окусын деп атат да. Имам болуп ушинтип окуп көрсөңүз, жамаат каршы чыгат, сен не кылып атасың? 3-чү рекет эмес, сырран купуя окулат го деп чыгат да, мисалы. Адашып кетсеңиз, ушинтип оңдосоңуз болот намазды. Валау таракал фатихата ла юкаррируха фил ухрайейни. Эгер 4 рекеттүү намазда Фатиханы таштап койсо, анда кийинкилеринде кайталабайт дейт. Караңыздар. 4 рекеттүү парз намазда канча жолу Фатиха окулат? 4-та. Канча жолу зам окулат? 2. Ошондо замдын бирөөсү калып калса кошуп коюп атасыз кийинкилергечи. Бирок жария окуп атасыз. Бирок куптан менен шамдачы. Бирок биринчи же экинчи негизле бир жолу Фатиханы таштап койсоңуз, кийинкисинде кайталабайсыз. Анткени кийинкисинде кайталасаңыз, рекеттин өзүндөгү Фатиха бар го. Ошол менен кошулуп 2 жолу Фатиха окулуп калат да. Анда важип ташталып кетип атат, жана айткандай. Ошондо зам сүрө ташталса, кайталап окушуңуз керек болот, кийин кайтарышыңыз керек болот. Фатиха ташталса, кайтарбайсыз. Сүннөттөр калды, ушуну окуп коелу иншалла. Канча минут болду? Канча минут калды намазга? Куптанга? 40 минут? Да, 10 минутта бүтөбүз иншалла. Фаслун фи сунаниха. Сүннөт намаздары. Сүннөт намаздары эмес, астагфирулла. Намаздын сүннөттөрү. Ва хия 51 51 сүннөтү бар экен. Ошонун биз сиздер менен биз азыр башындагы 3-4-төн окуйбуз зарылдарын. Ва хия 51 болжол менен 51. Биринчи сүннөт. Рофул ядейни лит-тахримати хиза'ал уднейни лир-раджул. Эркекке Аллах акбар деп тахрим айтканда, кулагынын тушуна чейин колун көтөрүү сүннөт экен. Мындай эмес да. Ийине тушуна, чейин тушуна. Именно кулактын тушуна көтөрөбүз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: инна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам кана иза фтатаха салата каббара. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз баштаганда такбир айтчы. Сумма рафаа ядейхи хатта юхази би ибхамейхи узнейхи. Анан колун көтөрчү, качан мол бармагы кулагына жеткенге чейин дейт да. Сумма якул, анан кийин субханакаллахума ва бихамдик деп окуучу дейт. Ошондо кулакка тийгизиш маселеси. Эч бир хадисте кулакка тийгизсин деп айтпайт. Бирок кулактын деңгээлине мол сөмөй бармак жеткенин каяктан билебиз? Тийгенде билип атабыз да. Ошон үчүн көпчүлүк аалымдар ушул нерсени жакшы деп эсептеген, жакшы көргөн. Мустахаб болуп эсептелет булчу. Бул пайгамбарыбыздын мустахабы эмес, аалымдардын мустахабы. Ошондуктан мындай кылып окуй берсеңиз эч кандай эмеси жок. Эми ама деп күң болот, күң аял азыр жок алар.
құлдың емесі аялы күңдер дагы ушинтип колду көтөрөт. Анткени күңдүн авыраты эркектикиндей болот да, далынан башкасы. Башкача айтканда, могул чыканагы билек булар ачылса, аныкы авырат эмес, намаз бузулбайт. Ва хидал минкабайни лирхурра. Хурра аял, эркин аял кол көтөргөндө ийине чейин эле көтөрөт дейт, мынтип эле. Эмнеге десе, ва лианна дирайха аурату, анткени могул жери чыканакка чейинки билектен баштап аял кишиники аврат болуп эсептелет. Ачылып калса, намаз бузулуп калышы мүмкүн. Ва мабнаху аля ситр, анан көпчүлүк учурда мындай деген эреже бар. Аял кишинин намазы кымтынып окуу, мындай жашырынып окуу. Ошондо мындай көтөргөндө кулакка чейин жең узун болсо түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай кылып окуйт. Эми ва нашрул асаби' колдорундагын жайып окуйт дегенде кантип жайыт? Мындай кылып жаят, жайбайт да, же мынтип жумуп да албайт. Кандай табигый абалда турса ошондой эле ачат. Анан кыблага көрсөткөн жакшы, көбүнчө мынтип окушат. Бул жакшы эмес, ушу кыблага бир көрсөтүп туруп, могу бетин кыблага карап туруп анан колду ачат. Колду көтөрөт. Кана ида каббар рафа ядейхи нашран асабиаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам такбир айтканда, алакандары мындай жумулган эмес, жайылган бойдон Аллаху акбар деп айтчы дейт. Ва муқаранату ихрамил муқтади ли ихрами имамихи. Имамдын такбирине уйган адамдын такбири имамдын такбири менен чогуу болуш керек дейт, бирге. Же андан кийин болуш керек. Ушул жерде кызык маселе бар да, мындай дейт. Лакин юштарату алла якуна фарагуху мин Аллах ау мин акбар кабла фарагил имами минхума. Имам Аллаху дегенче аркадагы турган уйган адам Аллаху деп койсо, имамга чейин биринчи бүтүп калса, намазы бузулуп калат. Имам менен кошо кирбейт намазга. Элестетсеңиздер. Ошондо акбар деген сөзгө Аллаху акбар дейт да имам. Ошондо акбар дегиче акбар деп тез айтып койсо, анда дагы имамдын намазына кирбей калат, намазы жок. Ошондуктан аркадагы уйган адам имам менен чогуу айтат, бирок андан ашып кетпеш керек, озубе. Тең болуш керек, же андан кийин айтыш керек. فلو فرغ من قولك الله مع الإمام أو بعده وفرغ من قولك أكبر قبل فراغ الإمام منه لا يصح شروعه في أظهر الروايات. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Ида каббара факаббиру. Имам Аллаху акбар десе, Аллаху акбар деп айткыла дегенде, Абу Ханифа рахматуллаху алейхи бирге айткыла деп айтат. Бирок андан озуп кетпей. Имам Абу Юсуф менен имам Мухаммадтар андан кийин айткыла дейт. Ошондо бул жерде талашы кандай талаш десе, жакшыраак кайсы десе, Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин ою боюнча чогуу айтуу, бирок имамдан озуп кетпей, астына кетпей. Кийин ва ваду ражулу ядал юмна алал юсра тахта суррати. Эркек адам колун байлаганда киндиктин ылдыйына байлаш сүннөт болуп эсептелип атат. Инна мина суннати ваду юмна ала шимали тахта сурра деп Али радиаллаху анху айткан хадис бар. Ва сифатул вада, эми кантип кол байлайбыз? Анын сыпаты ан яжала батина каффил юмна, оң колдун ички алаканын ички жагын, алаканын башкача айтканда ала зохирил каффил юсра, сол колдун бетине коёт, сыртыначы, ичине эмес сыртына коёт. Мухалликан бил хинсари бил ибхами ала русх. Мындай шакекче кылып, чипалагы менен бармак дедикпи? Бармагын байлап мындай кылып. Ошондо мындай кылып байлап атат да. Көрдүңүзбү? Ушинтип үйрөтөт го бизди. Бул жерде дагы маселе бар. Мындай бул жерден карбаймбы? Бул жерден кармаймбы десе, жок, именно билектен кармаш керек болот да. Бул бир түрү. فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين. Эмнеге мындай кылып атат? Өзү ушундай кармаш керек деген хадис жок. Бирок эки хадис бар. Бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол колдун үстүнө оң колун койгон дейт. Анна набий саллаллаху алейхи ва саллям вада яминаху аля шамалихи деген хадис бар. Бул Ибн Аби Шайбада келет. Экинчиси фаиннаху қабада би яминихи аля шималихи.
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сол қолын оң қолыменен қармады деген хадис бар да. Ошондо эки хадис бири-бирине карама-каршы келип атат. Бирөөсүндө үстүнө коюш керек десе, экинчисинде кармаш керек деп атат. Анан бул экөөнү тең таштап койсок болбойт. Муну таштасак, буга амал кылбай калабыз, буга амал кылсак, буга амал кылбай калабыз. Ошондуктан биздин Ханафи алымдарыбыздын көпчүлүгү эки хадисти бириктирип амал кылсак болот дейт. Ал кайсы десе, мындай могул үчөөнү кармаганда жана үстүнө койду деген хадиске амал кылып атабыз. Чыпалак менен бармак менен кармаганда мындай шакекче кылып кармады деген хадиске амал кылып атабыз. Анан кээ бир алымдар айтат, кээде мынтип окуса болот, мындай кылып, кээде мындай кылып окуса болот дейт да. Бирок бизде ушул мазхабта калыптанып калган ушул кармагыш. Ушинтип кармап окушат. Жанагы ким кандай намаз окуйт, сыртынан карап эле сүйлөшпөй туруп деле билип койсо болот да, акыйдасы кандай, мазхабы кандай, кимдерден сабак алган, мисалычы. Кеттик. Кийин ва вадул мар'ати ядиха ala sadriha min gayri tahliqin. Аял киши сүннөт. Колун көкүрөккө коёт дейт. Бирок байлабастан туруп, жанагы хадиске амал кылып. Эмнеге? Лианнаху астарулаха. Анткени бул аялга астар дегенде жашырууnuраак дейт. Аял жашынып, кымтынып окуйт дедик го. Ошондо аял киши мынтип ичинен кармап алса, анда көкүрөгү чыгып, мындай намаздын эмесин көркүн бузат да. Ошон үчүн кымтынып, кичинекей болуп, көкүрөгүнүн үстүнө колун кармап коюп окуп атат. Буга хадис бар. Анан сиздер менен азыр бул жерге сиздерге эмен айтып берейин дедим. Аял киши менен эркек кишинин намаздардын айырмалары. Иалам аннал мар'ата тухалифу ар-раджула фи 10 хисал. Билдейт, намазда аял киши эркек кишиден 10 нерседе башкача намаз окуйт, айырмаланат. Кайсы? Биринчиси тарфау ядайха иля минкабиха. Такбир айтканда ийине чейин эле көтөрөт, желкесин ийине чейин эле көтөрөт дейт, кулакка чейин эмес. Экинчиси тадау яминаха ала шималиха тахта садайха. Көкүрөгүнүн үстүнө сол колуна оң колун коёт, байлабайт болуп атат. Үчүнчүсү вала туджафи батнаха ала ан фахидайха. Сажда кылганда, эркек адам сажда кылганда ичинен козу басып өткөндөй, же кичинекей бала жүрмөлөп өткөндөй алыста коюп туруп сажда кылат да, кенен сажда кылат эркектерчи. Курсагын тизесин эмесине санына тийгизбей. Аял киши курсагын санына тийгизип окуйт, кымтынып, кичинекей болуп окуйт. Тоңкой окуйт, кичинекей болуп окуйт да. Андан кийин وتضع يديها على فخذيها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها. Колун бутуна койгондо жанагы тизесине жете турган кылып коёт дейт. Ушул маселе негизи экөө бирдей эле, эркектер деле ушинтип коёт. Аялдар кичине берирээк коюшу мүмкүн, бирок экөөнүкү бирдей эле бул маселеде. Хашат ибн Абидин да ушинтип келет. Кийин вала тафтаху ибтайха фи суджуд. Сажда кылганда колтугун ачпайт. Эркек киши жалгыз окуса колун ачып окуш керек. Жамаат болсо жамаатка жараша окуйт эмичи, ачылганча. Бирок мындай колтугун ачып сажда кылыш бул эркектердики. Аял кымтынып окуйт. Эгер аял колтугун ачып окуса, дагы жанагы намаздын эмеси кетип калат да. Көрүнүшү жакшы болбой калат. Ошон үчүн колтугун ачпай окуйт. Бул 5-чиси болду. 6-чысы ва таджису мутаварикатан фи ташаххуд. Ташаххудта отурганда таваррук кылып окуйт. Таваррук деген кандай? Оң буту көтөрүлүп турат, сол бутун үстүнө отурбайт. Сол бутун чыгарып сан жагынан оң бутун жанында чыгып турат. Сол буту да мындай, оң бутудан сол буту дагы оң жакка чыгып турат. Ушуну таварук деп коет. Кээ бир эркектер деле ушинтип окуйт. Байкасаңыздар, башка мазхабтагыларчы. Бул аялга оңой болот экен да. Анткени аялдын баары дене түзүлүшү эркектей эмес. Анан экинчиден мечитте дагы эркектер мечитте окугандыктан алар отурган жеринде эле окуган жеринде эле отуруш керек. Эркектер таваррук кыла турган болсо, сол жактагынын үстүнө отуруп калат. Байкасаңыздар, кээде ушундай таксылар отуруп калат. Алар ташаххудга отурганда сиздин оң бутуңузга отуруп калат да, таваррук кылам деп атып. Таваррук негизи аялдардыкы. Анткени аялдар жамаат менен окуйт. Жамаат менен окуш өзү макруh аялдарга. Кийин бул канчанчысы болуп калды? 6-чысы болду. 7-чиси вала туфарриджу асабиаха фи руку'. Рукууда колдорун жайбайт дейт. Биз жайганда тизе турса, мисалы, тизени мындай
мычкып кармап окуйбуз. Могул жер так алыш керек тизеге, билесиздерби? Аялдар жөн эле коюп коет тизесин. Тизесинен түп-түз турбайт, кичине жеткирет, мындай тизесин кармабайт да, жайып кармабайт. Кийинкиси вала та умму риджале, эми эркектерге имам боло албайт албетте. Аял ва тукраху жамаатухунна, аял кишилердин жамаат менен окушу намазды макру тахрими, арамга жакын макру. Таравилерге келүү да арамга жакын макру. Мечитке келип таравиге окуйм деген күнөө болот аларга. Муну 2 жыл мурун айтсак, 3 жыл мурун айтсак, эл укчу субханалла, аялдарчы. Азыр айтсак көтөрө албай калды. Неге ушинтип аялдардын укугун теблей бересиңер? Феминисткалар көбөйүп кетти да айтор. Бул макру. Эми арам десек арам дейбиз, макру десек макру дейбиз. Жамаат менен окушу, жамаатка чыгып аралашып жүрүшү намазда, мечитте эркек аял жагында ызылдашып, бул макру болуп эсептелет. Өздөрүнчө окушу деле макру, чогулуп алып. Бирок эгер окуй турган болсо, ва якумул имаму вастахунна. Эгер аялдар баары бир окуй турган болсо, мисалы кары болуп, же башка нерсе болуп, же макру экенине карабастан анда алдына чыкпайт. Сап бирдей окуйт да. Анткени эркектин даражасы алдында болуучу дайыма. Аял астына өтпөш үчүн, өтпөш керек болгондуктан бирдей окушат. Эркек эмнеге алдына чыгат? Анткени Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: аялдар аркага койгула дейт. Ахирхуна мин хайсу ахараллах. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, аялдарды Аллах Таала аркага койгондой, аркага коюп астыга чыгып окула дейт эркектерди. Кеттик кийинкиси. Азыр ушуну менен 10 болду да. Бирок негизи китептерде карасак, ва юзаду алал ашри аннаха, дагы бирөө кошулат, мисалы ла тансибу асаби'ал кадамин. Бутуну мындай тик кылбайт деген Мужтаба деген китепте келет да, Кудуридин шархы. Ушул маселе аябай көп суралат. Бул именно жанагы мындай да, мындай отурушат алар, таваррук. Анан саждага кеткенде кайра бутун көтөрүп, отурганда кайра мындай отурат да. Ошондо сурай беришет да, ушуну көтөрүш керекпи же ушул бойдон эле сажда кыла берсек болобу депчи. Ушул Мужтаба деген китепте ушул бойдон эле бутун мындай көтөрбөй эле кайра сажда кылганда, экинчи сажда кылганда, ушул бойдон эле жаткырып коюп сажда кыла берсе болот деп келет. Ушул менен айырмаланат. Эмеде эркектин намазы менен ушул менен айырмаланат. Кийин негизи Ибн Абидин 26 маселени айтыптыр да, айырмачылыктычы. Кейбиркилерде 13 маселе келет, айтор көп, жалпысынан эң негизгиси ушулар. Анан жалпы эреже бар, аял намаз окуганда кымтынып, жашынып окуйт да, мындай өзүнүн тулку боюн сүрөттөбөй, көрсөтпөй. Аллахым баарыңыздарга ыраазы болсун. Аллахым баарыбызга пайдалуу илим берсин. Илимге амал кылууну насип этсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannар. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.